Мамлекеттик кызматка тартылып, учурда элдин жүзүн жарытып, иштин майын чыгарып, өкмөттүн түйшүгүн жеңилдетип жаткан билимдүү жаш кадрларыбыздан да уучубуз кур эмес. Алардын бири маданият тармагында маанилүү кызматты аркалаган Союзбек Надырбеков. Саламатсыздарбы? Мен атым Союзбек. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары болом. Биздин министрлик абдан чоң министрлик. Маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты, туризм, этностор аралык мамилелер 6 багыт боюнча биз иш алып барабыз. Жалпысынан ушул биздин дээлик министрибиздин жанагы чоң ролду ойногон бир министрлик деп баалайбыз. Себеп дегенде элге маданияттуулукту, деле идеология маселелерин, президентибиздин адеп акылактык жана диний тарбиясы боюнча инсандын өнүгүүсү, кыргыз жараны дээрлик чоң концепциялардын баардыгын тең аткаруу ушул бизге жүктөлгөн. Менин жеке өзүм жооп берчү багытым бул жаштар саясаты багыты. Жаштар саясатында ушул бул мезгилге чейин жалпы жана стратегиялык жумуштарды, программаларды, саясатты жүргүзчү мекеме мына биз дароо биздин министрлик болуп эсептелинет. Андан сырткары ушул министрликтин ичиндеги уюштуруу иштери, жалпы уюштуруу иштери ушул министрлик тапшырмасы менен мына биз аткарабыз. Союзбек Надырбеков бул кызматка келгенге чейин коомдук иштерди уюштуруп, активист катары жаштар менен бир катар ири долбоорлорду ишке ашырган. Андан ары мамлекеттик кызматтарга келип, тажрыйба алып, тепкиштен тепкишке бийиктеп өсүп келатат. Бул жак биздин жаштар саясаты башкармалыгынын кеңсеси. Мындай киргенде эле жаштарга ыңгайлуу болсун деп түз кирип кете тургандай бир ушундай жакшы бир ыңгайлуу кабинетте жайгашканбыз. Бул жак Талабек Абдимуталипович, жаштар саясаты башкармалыгынын башчысы. Азамат Николаевич, жаштар саясаты башкармалыгынын регион аймактар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы. Жалпы бул жерде 11 кызматкер иштейт. Анан азыр болсо биз эртең мененден баштап бул дата менен коюлган жанагы сырт көчүү бир чогулуштар бар. Ошол жакка биздин кызматкерлер кеткен болчу. Министрдин жардамчылары бул жак болсо, бул жакта биз көрүп тургандай маданият, маалымат жана ушул этностор аралык мамилелер багытын тейлеген. Биздин ушул министрдин орун басары, менин кесиптешим Чыңгыз Эсенгулович отурат. Бул жакта биз отурабыз. Биз ушул эртең менен күнүбүз ушул жерден башталат. Карап, эң маанилүү маселелердин баардыгын тең биз бул аркада сөзсүз бат чечиш керек деген маселелерди биз аркага коебуз. Ал эми бизде болсо жана эртең менен келип эле биринчи жумушубуз немеден башталат да, жана графигибизди карап. Бул биздин бул программа, Трелла программасы менен иштейбиз биз. Бул абдан ыңгайлуу да, бүт электрондук кылып, ар бир биздин кызматкерлерибиздин телефонунда, анан компьютеринде бул программа ачылып турат, дароо келет. Талабек Абдимуталиповичке могул тапшырма келди деп түшөт, биякта сроктор менен турат. Аткарылган учур процесстерин жазып турат, аткарылгандан кийин жазып турат, бардыгы бүткөндөн кийин биз исполнено деп, выполнено, аткарылды дейт деп жазабыз дагы. Буну биз аткарылганга жылдырып коебуз.
Союзбек Надырбеков коомдо болуп жаткан окуяларга дыккат карап, мамлекеттик кызматкер, эл өкүлдөрү жалпысынан журттун жүгүн көтөрүп жүргөн инсандарга айтылган түрдүү пикирлерди анализдеп, андан өзүнө сабак алып, дайыма өз үстүндө иштөөнүн кайсы тармакка барбасын өзүн өнүктүрүүнүн аракетин көрөт. Мына көрүп турсаңыздар, мына бет маңдайымда Арстанбек агабыздын жазган сөзү: кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт дүйнөңө өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп. Дайыма басканда көзгө көрүнө турган жерге келип. Ал эми биздин принцип мамлекеттик жетекчи болгондо, деги эле мамлекеттик болбосун, жетекчилик. Бүгүн бул позиция бар, эртең жок болуп калышы мүмкүн. Жаныңдагы адамдар менен, үстүдөгү адамдар менен, эң маанилүүсү сенин алдыңда, кол астыңдагы адамдар менен иш алып баруу, алар менен сылык мамиле, аларга сый мамиле кылуу, бул бир негизги бир эреже болуш керек деп эсептеймин да. Себеп дегенде биз өз көп активист болуп, ыктыярчы болуп көп иштеп калдым. Биз ушул досторубузга айтчубуз, биз мына бүгүнкү колубуздан, бүгүнкү биздин башчылык, жетекчилик кылып атабыз, бул нерсени колдонуп, элдин көңүлүн оорутпай мамиле кылалы эң башкысы. Биздин ыктыярчыларыбыз эртең биздин жетекчи болуп калышы мүмкүн. Жашоодо ушундай, адам дайыма көрүшөт. Ошондуктан жакшы мамиле кылалы деген принципти мына биз университеттен бери келе атабыз бул нерсе менен. Мына азыркы мамлекеттик кызматкерге дагы. Мына берде дагы турат. Ушу биздин кол алда иштегендер үчүн биздин ушул Омар Хаямдын жакшы бир сөзү бар. Анан бул жакты карасаңыздар, ача турган болсок дагы, мына бул жакта дагы турат. Менин ушул чокоюм да бул. Падышалар жолду көрүшпөйт, көрөйүн дейт, жандагандар көнүшпөйт. Жолду көрбөй жок болушат акыры. Жолду көргөн падышалар өлүшпөйт деп. Исмат Ибрагим, Аскар Маратов, Гүлчора Казанкулов, Учур Нью ТВ.